Баткен шаарында бүгүн Нооруз майрамына карата Баткен областык ички иштер башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Мурат Боронов гарнизондук кароо өткөрдү. Гарнизондук кароого Баткен областык ички иштер башкармалыгынын Баткен шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн өздүк курамы, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин 707 ички аскерлер бөлүмүнүн кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Атайын багыттагы полкунун Баткен облусундагы ротасынын көчүрмө кызматкерлери, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлери, ошондой эле кинология кызматы катышты. Баткен областынын ички иштер башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Мурат Боронов катардагы тизилип турган кызматкерлерин келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктады. Жолдош полковник, Баткен областык гарнизону 21 март Нооруз майрамына карата саптык кароого тизилди. Баяндама берген милициянын полковниги Болтабаев. Саламатсыздарбы? Сиздерди келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктаймын. Эркин тур. Эркин тур. Кодуанда. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу келе жаткан бардыгыңыздар Нооруз майрамыңыздар менен өзүмдүн атымдан, жетекчиликтин атынан куттуктайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө майрамдык мамайлар болсун. Быйылкы жыл түшүмдүү жылдардан болсун. 21 март майрам болгону менен ички иштер кызматкерлеринин милдети коомдук коопсуздук камсыз кылуу, кылмыштуулукту алдын алуу жана күрөшүү экенин жакшы билесиздер. Ошондуктан ар бир кызматкер кийген кийими менен, жүргөн жүрүм туруму менен, сүйлөгөн сөзү менен үлгү болуш керек. Жарандарга сылык мамиледе болуп, майрамды жакшы жогорку деңгээлде өткөрүш керек. Суроолор барбы? Гарнизон! Түстөр! Салтанаттуу жүрүшкө! Бөлүктөр боюнча жалпы команда оңго! Yeah!